Амансыңарбы? Менин кичинекей досторум. Бүгүн мен өзгөчө саламдашууну туура көрдүм. Умтулабыз билимге, кызыктарбыз илимге. Учурашып алалык баарыбыз тегиз ээле. Көңүлдөр кунак жайдары, сабакты азыр баштайлы. Анда эмесе биз өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Ачык көңүл балдарбыз. Муңаюуну билбеген ачык көңүл балдарбыз. Жөн турганды билбеген кандай жумуш болбосун баштайбыз ыр бий менен. Биздин сабакта алтын эреже ар дайым керек. Эсиңерде барбы балдар? Кана анда эмесе аны дагы бир жолу кайталап алалык. Ал үчүн бизге өлкөбүздөгү кырдаалга жараша үйдө окуганга туура келип жатат. Андыктан тоскоол болбогон тынч бөлмөгө киребиз. Мугалимдин сөзүн кунт коюп угабыз. Берилген тапшырмаларды убагы менен аткарабыз. Ал эми эң соңунда муну биз дайыма эсибизде сактап жүрүшүбүз керек. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм. Бүгүнкү сабакка керектелүүчү каражаттар. Бизге адабий окуу китеби, баалоо баракчасы, калемсап жана жумушчу дептер керек болот. Баалоо баракчасы ата-энелердин көмөгү менен түзүлөт. Адабий окуу сабагындагы таранчы менен чабалекей темасына карата ата-энелер менен биргеликте иштелүүчү баалоо баракчасы. Баалоо баракчада аты жөнүңөр, классыңар, күнү, айы, жылы жазылат. Баалоо баракчасынын көмөгү менен бүгүнкү билимиңерди баалаганга болот. Сүйүктүү окуучум, төмөндө айтылган нерселерди жакшы билсең, түшүнсөң, колдонсоң, билем. Бир аз деңгээлде болсо билдим, аткара албасаң билгим келет деген бөлүмдөргө чымчыкча белгисин кой. Биринчи, берилген ырдагы жашырылган сөздү таба алам. Экинчи, берилген табышмактын жандырмагын таба алам. Үчүнчү, берилген текстти түшүнүп, көркөм окуйм. Төртүнчү, тексттеги окуяны каармандардын образдарын сүрөттөп айтып бере алам. Бешинчи, жумушчу дептерге туура, сулуу, элементи менен көчүрүп жаза алам. Алтынчы, берилген тапшырманы убагында аткара алам. Жетинчи, үйгө берилген тапшырманы аткардым. Ата-эненин баалоосу жана кеңеши, мугалимдин баалоосу жана кеңеши. Ата-эненин аты жөнү Колу, мугалимдин аты жөнү Колу. Баалоо баракчасын түшүнгөндөн соң эми үйгө берилген тапшырмаларды эсибизге салалы. Үйгө кандай тапшырма берилди эле достор? Тапшырмага жооп берүү үчүн 30 секунда берилет. Душмандан коргонуу үчүн дубалдан чеп куруп жаткан элге карыя эмне деп кеңеш айтты? Кана ой жүгүртүп көрөлүчү. Тапшырмага туура жооп берди деген терең ишеничтемин. Эне сүтүн актоо жөнүндө эр жүрөк бала эмне деди?
Кария адамдын кайра келип айткан сөзү силерге кандай таасир калтырды? Чын эле, элди ким коргойт? Жоокерби же Дубалбы? Макалдын маанисин түшүнүп алгыла. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Муну кандай түшүндүңөр достор? Убакыт соңуна жетип баратат. Чамдагыла достор. Өтүлгөн теманы эсибизге салып алгандан соң, Жоокер ырын жаттап келүү болчу достор. Кана. Бул ырды жаттап жатканда силер кандай өзгөчөлүктү байкадыңар? Мурда бул ырды уккан белеңер? Ырды айтуу үчүн силерге 30 секунда берилет. Уламышын окуп берейин. Барыбыз кун коюп угабыз. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Канчалык бекем курса да, дубал кулап токтобой көчө бериптир. Ошондо 90дон ашкан бир карыя келип, бир түрү кишини көмбөсөңөр дубалыңар көчө берет, дейт. Аны уккан бир жаш бала келип, мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок, деп дубалдын түбүнө келет. Жалгыз уулумду көмбөгүлө, каарыган апаңды кууратып, балам, бул кылганың кандай? Деп жалынып жалбарат апасы. Анда уулу, мени эл үчүн төрөдүң, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын, дейт. Ошондо эниси уулунун айтканын угуп, анын акылдуу сөзүнө макул болуп, уулу менен кучакташып коштошот. Турган эл баланы көмө башташат. Топурак кум анын алкымына жеткенде, баягы карыя кайра пайда болот да, токтогула,
деп жарыя айтат. Бул баланы көмбөгүлө. Эл үчүн жанын берүүгө даяр ушундай эр жүрөк уулдарыңар, акылман энелер болсо, ылайдан курулган чептин кереги эмне? А көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, жыргап жашай бергиле. Ошентип бул элдин уулдары эр азамат өсүп, энелери акылман болуп, бүгүнкү күнгө чейин эркин жашап жатыптыр. Баалуу баракчасынын үй тапшырмасын аткардым бөлүмүнө тапшырманы аткарганың үчүн чымчыкча белгисин коюп кой. Азаматсың, мен акылдуу. Ырды көркөм окуп, жашырылган сөздү табалычы? Сууга келип. Жашырылган сөз. Суулап жачын таранчу. Кичинекей көлмөнү көзгү кылып каранчу. Кыш куйбай, ылай чылабай, ичи тышын шыбабай. Үй куруп алат кайсы уста, балта керки кармабай. Бул табышмактын жантырмагын ким табат? Байкадыңарбы өзгөчөлүктү? Жумушчу дептерге түшүнүксүз сөздөрдү жазып алгыла. Уясын салат. Чабалекей топуракты шилекей менен жууруп, баткак кылып уя салат. Таранчы жөнүндө кандай маалымат билесиңер? Чабалекей жөнүндө уккансыңарбы? Ошондо биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын аталышы кандай болот? Бул эки канаттуу куштар эмне үчүн жашырылган? Биз бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алалы. Силер бүгүн тексттин мазмунун түшүнөсүңөр. Таранчы менен чабалекей жөнүндө жаңы билимдерге ээ болосуңар. Тааныш эмес жаңы сөздүк менен иштешесиңер. Таранчы менен чабалекей жомогун толук, эркин айтып бере аласыңар. Жомоктогу каармандардын образын чечмелеп бере аласыңар. Бирөөнүн нерсесин уруксаатсыз ээлеп алуу адамдагы эң терс сапат экенин билип аласыңар. Анда эмесе достор, биздин бүгүнкү сабакты адабий окуу китебинин 152 бетине көңүл буралы. Оң колуңдун сөймөйүн өйдө көтөрүп, текстке коюп, кунт коюп оку. Таранчы менен чабалекей. Дүйнө элдеринин адабиятынан. Бир күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип уянын үстүнө конду.
эки жагын карап турду да уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекелер кайра дагы уяга учуп келишти. Отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирее берди. Адегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин баш эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да ышкырык менен үйдү тегерене айланып учуп жүрүштү. Лев Толстой. Анда эмесе эс алуу мүнөтү достор, артынан кайталагыла. Окуган текстибиз боюнча тест иштейли. Тестти иштөөдө ар бир суроого 1 минутадан убакыт берилет. Кана эмесе достор, чамдагыла. Чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Кууп чыгышты, уяны бүтөп салышты, жаңы уя салып беришти. Кимге? Таранчыга. Кана достор, булардын кайсынысы туура болушу мүмкүн? Ойлонуп көрөлүчү.
Чабалекейлердин бул жазасы туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Туура кылышты. Себебин жазасыңар. Туура эмес кылышты. Менин оюмча, алар мындай кылышса болмок. Өз оюңарды жазгыла достор. Бирөөнүн нерсесин уруксаатсыз ээлеп алуу туурабы достор? Болот, ал уя бош калган. Болбойт, себеби алар кайтып келишет. Сурап алса болот. Кайсы бирин тандайсыңар? Чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Эс алуу үчүн, тамактануу үчүн уя керек болгон. Андай балдарга кандай кеңеш айтаар элең? Уруксаатсыз ээлеп алганга. Таранчыны сыпаттап, кластер түз. Биз кластер түзгөндү билебиз, Алгач биз таранчыны сыпаттайбыз. Бул үчүн силерге 30 секунда берилет. Эми болсо чабалекейди сыпаттап кластер түз. Бул үчүн дагы сага 30 секунда берилет. Мына менин сүйүктүү окуучум, бүгүнкү сабактан жаңы маалыматтарды алдың. Алган билимиңди жашоодо да колдоносуңар деген терең ишеничтемин.
Биздин баалоо баракчыбыздын көмөгү менен билимибизди баалоого убакыт келип жетти. Алгач үйгө берилген тапшырманы аткардым бөлүмүнөн баштайбыз. Ал 7-чи орунда турат. Андан соң берилген ырдагы жашырылган сөздү таба алам. Андан соң табышмактын жандырмагын таба алам. Андан соң текстти түшүнүп, ырды көркөм окуй алам. Тексттеги окуянын каармандарын, образын сүрөттөп, класстер түзүп бере алам. Жумушчу дептерге туура, сулуу, элементи менен көчүрүп жаза алам. Берилген тапшырманы убагында аткара алам. Аткарган тапшырмаларга ылайык чымчыкча белгилерине көңүл буралы. Алар канчалык көп болсо, бүгүнкү сабакты жакшы өздөштүргөн болосуң. Баалоодо ата-энелердин да көмөгү керек. Ата-эне баалап окуучуга болгон кеңешин айтат. Мугалим дагы баалап окуучуга өзүнүн кеңешин айтат. Андан соң баардык бош калган орундарды толтургандан соң мугалимге жиберип коесуңар. Ошентип биз баалоо баракчасы менен иштеп бүттүк. Эми үй иши. Макалдын маанисин чечмелеп, өз оюңарды айтып бергиле. Ала жылкы жоголбойт, арамзаада оңолбойт. Азаматсыңар менин кичинекей досторум. Бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар. Ийгилик сага, сүйүктүү окуучум. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Эмнеси менен жакты? Өз оюңар менен бөлүшкүлө.